Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздерди теле аркылуу, телевизор аркылуу, теле аркылуу, көгүлдөр экран аркылуу көргөнүңүздөн аябай кубанычтабыз. Аны эмесе биз сабактардын кийинки сабактарыбызды улап кете беребиз. Сиздерге буга чейинки өтүлгөн сабактардын бүт барыгы алаканга салгандай эле аян түшүнүктүү болуп калды. Буга чейин өткөн сабактар сиздерге баары түшүнүктүү. Кайсыл сабактар өткөнүбүз, ал эми акыркы сабагыбыз Biz emne oldu akırkı sabakta biz öttük. Kantip 80 bin sözde öğrendik. Anda ekologiya, konsepsiya, conception, ekoloji, kardiyologiya, massiv, alkogol, ушул сыяктуу аргандай 80 bin сөздүн кантип жеңил жолдо жаттаганды үйрөндүк. Андан кийинки биз үйрөнгөнүбүз 80% сөз бир эле учурда этич болот экен, бир эле учурда сартаточ болот экен дегенди үйрөндүк. Ал эми андан кийин бир эле сөздүн 4-5 мааниси де болушу, бул бир канча сөздөрдүн жеңил жолу, бир эле сөз, бир нерсе канча сөзгө байланыштырып, жеңил жолу жаттаганды үйрөндүңүздөр. Ал эми биз үйрөнгөнүбүз андан кийин сөз жаттоонун жеңил жолдон үйрөндүк. Бул бир канча, эгер бир нерсени жаттагыңыз келсе, кайталоо жолу менен жаттасаңыз болот экен. Ал бирок узак убакыт талап кылат экен, бирок аны унутуп калышы, результат анчалык деле жакшы болбойт экен. Ал эми кийинки жолу бул ассоциацияны буга чейин сиздер колдонуп үйрөндүңүздөр, ар кандай амалдарга колдонуп үйрөндүңүздөр. Ал эми кийинки жолу бул образ бир нерсени айтканда ошону ээрчип, элестетүү менен кете беребиз. Ушул жол менен үйрөндүк. Ал эми сиздер кечээки күнү бар алдыңкы сабакта суперкомпьютер менен кандай бир текст окуганда окуунун эрежесинде бир аз кыйынчылыктар пайда болду. Ал эми окуунун эрежесин биз кантип окуунун эрежесин фонетика деген темабыз бол. Бул биринчи тема. Китепте бул 14-бетте, ошол 14-бетте баарыңызды ачсаңыздар китепте караңыздар. 14-бетте бул айтылып атат. Англис тилинде 26 тамга бар экен. 26 тамганын 6 тамгасы бул үндү тамга, ал эми 20 тамгасы бул үнсүз тамга экен. Ал эми бул жерде үндү тамгалар кара тамга менен жазылды, белгиленди. Бул ал эми ар бир үндү тамга сабактардын алдында токтойбуз, сабактарга келгенде. Эми караңыздар. Демек 20 тамга үнсүз тамга, 6-сы үндү тамга экен. Ал эми англис тилинде кандай дүйнөдөгү баардык тилдерде эгерде кайсы бир тилдин тамгалары аз боло турган болсо, ал эмне кылат? Эки тамганы бириктип жиберет, жаңы бир добушту чыгарыш үчүн. Мисалы үчүн бул жерде с менен h катары келип, ш деген тийишти билет экен. Мисалы үчүн sheep, shop, brush, fish. Ал эми n менен g катары келип, бул ң деген добушту берет экен, звукту берет экен. Мисалы үчүн long, bring, young, English. Ал эми C менен H катар келип, бул ч деген добушту берет экен. Мисалы үчүн chair, champion, catch, choose. Ал эми C менен K катар келип, бул к деген добушту берет. Мисалы үчүн black, bag, pocket, package. Ал эми W менен H катар келип туруп, V деген добушту берет экен. Мисалы үчүн where, when, what, why. Бирок бул жерде бир өзгөчөлүк бар. Эгерде WH-тен кийин бир гана O тамгасы келе турган болсо, ошол анда Х болуп калат. Мисалы үчүн who, whom, whose буга чейин өткөнбүздүр. Ал эми W менен R катар келе турган болсо, анда биз аны R деп окуйбуз. Мисалы үчүн right, rob, wrong, writer. Р кылып окуйсуздар. Ал эми P менен H катар келе турган болсо, анда аны F деп окуйбуз. Мисалы үчүн photo, photograph, phone. Телефон десеңиз да болот. Демек, P менен H катар келип туруп, F болот экен. Эми булар звуктар болду. Ал эми эгерде англис тилинде C жана G-ден кийин 3 үндү тамга E, I, Y 3 үндү тамга келе турган болсо, анда C болуп окулат, C болуп окулат. G болуп окулат. Калган учурдун бүт бардыгында C К болуп, ал эми G болсо Г болуп окулат. Мисалы үчүн айталы мынаны окуйлу. Мынаны окуп турган болсок, эмне болот? Бул center. Эмне үчүн бул center болуп калган жок? Себеби дегенде бул C-ден кийин 3 тамганын бири келип атат. Мисалы үчүн айталы city. Эмне үчүн бул
кити болуп калган жок. Себерегинде сиден кийин 3 тамганын бири келип атат. Же могул мисалы үчүн айталы мону жим дейли. Эмне үчүн бул гим болуп калган жок? Себерегинде жиден кийин 3 тамганын бири келип атат. Ошон үчүн гим деп атабыз. Эми мындан караңыз. Мындан окуңуз. Эмне үчүн бул саат болуп калып айтат? Себерегинде 3 тамганын бири келген жок. Ал эми мону караңыздар. Мисалы үчүн ган. Эмне үчүн бул жан болуп калган жок? Себерегинде жиден кийин 3 тамганын бири келген жок. Көрдүңүзбү? Демек, эгерде C G'ден кийин E, I, Y 3 тамга гана келе турган болсо, C G'ден кийин анда ошол C, G, G алфавиттегидей окулат экен. Калган үчүн бүт барыгына К, Г болуп окулат экен. Түшүнүктүү болду? Жакшы. Ал эми айтат кийинки эреже боюнча эгерде S'тен кийин уре же ион ушул мүчө келип, бирок S'тин алдындагы тамга үндүү боло турган болсо, бул S, Ж болуп окулуп калат. Не болду? Pleasure жана дагы division. Биз буну division деп айтканбыз. Себеби эмне болуп атат? S'тен кийин ион келип атат же уре келип атат, бирок анын алдындагы тамга эмне болуп атат? Үндүү тамга болуп атат. Демек, S'тен алдында үндүү тамга туруш керек экен, бирок S'тен кийин уре ион келе турган болсо, анда бул Ж болуп окулат экен. Түшүнүктүү болду? Ал эми кийинки эреже. Эгерде англис тилинде эки үнсүз тамга катар келе турган болсо, анда алардын бирөөсү гана окулат. Мисалы үчүн сиздер мону Apple деп турган болсо, сиздер аны Apple деп айтпайсыздар да. Мисалы үчүн kettle деп тура турган болсо, сиздер аны kettle деп айтпайсыздар. Көрдүңүзбү? Демек, англис тилинде эки үнсүз тамга катар келсе, анын бирөөсү гана окулат экен. Бизде мисалы үчүн аттады, атты, ушул сыяктуу басым жасап айтабыз го. Кетти деп. Ал эми англис тилинде андай нерсе жок. Кетти деп айтат экенсиз, мындай айтканда. Түшүнүктүү болду? Ал эми сөздүн акырына келген и тамгасы бул окулбай калат. Мисалы үчүн сиз кейкти бул каке деп айтпайсыз да. Мисалы үчүн тейкти сиз таке деп айтпайсыз. Эмне болот экен? Бул ачык муңду түзүүгө жардам берет экен, бирок сөздүн акырында окулбайт экен. Түшүндү болду? Андан кийинки эреже бул билесиздер, мына TH кээде Z-га жакын окулат, кээде ушул эле TH F-га жакын окулат. Бирок бул Z дагы эмес, F дагы эмес. Эми Z-га жакын окулушу кандай болот? Z-га жакын окулушу ушундай. Эгерде this, they, this, that, those деген сыяктуу китебиңизде бар. Ушул сөздөрдүн башында келип калса TH. Анда ошол Z-га жакын окулат. Жана дагы эки үндүү тамганын ортосунда келсе. Караңыздар. Демек, эмне болот экен? Мына бейт да. Эки үндүү тамганын ортосунда келсе, же this, that, those деген бир ондой сөз бар экен. Ошолордун башында келип калса, анда биз Z-га жакын окулабыз. Бирок бул Z эмес, бул Z. Кандай кыласыз? Буну сиз туура чыгарыш үчүн мына астыңкы үстүңкү тишиңиз турбу? Эми эмне болот? Бул таңдайыбыз бар. Z деп чыгарыш үчүн биз тилдин учун тиш менен таңдайдын ортосуна коебуз дагы Z. Ушинче чыгарасыз. Z. Буну сиз мына Z деген сөз менен үйрөнсөңүз жакшы болот. Z. Чыгышы эки тиш менен таңдайдын ортосуна тилдин учу келеткен дагы Z деп чыгат экен. Ал эми калган учурдун бүт бардыгында бул F-га жакын чыгат. Thanks. Bath деп кете бересиз. Эми буну туура чыгарыш үчүн эмне кыласыз? Бул биздин астыңкы жана үстүңкү тишибиз. Эмне кыласыз? Сиз тилдин учун эки тиштин ортосуна коесуз дагы оозду толтуруп туруп thanks. Бул the, бул thanks. Ушул нерсени кайталоо менен, көп кайталоо менен буну үйрөнөсүз. Ал эми англис тилинде кимдин акценти жакшы деп эсептелет? Эгерде адам ушул the,
Th жанагындағы right rob. Ушул р-ны жакшы чыгарсаңыз, the-ны жакшы чыгарсаңыз, анда о бунун акценти жакшы экени деп айтылат. Ал эми сиз ушуну ушуга аракет кылыңыз. Түшүнүп болду? Демек, биздин азыркы үйрөнгөндөрүбүз, биз англис тилинде үйрөндүк 26 тамга бар экен, анын 6-сы үндүү, 20-сы үнсүз деп үйрөндүк. Ал эми биз кийинки үйрөнгөндөрүбүз англис тилинде 2 тамга катар келип, bir звукту берет экен деп үйрөндүк. S, H болду, аларды бүт баарын түшүндүңүздөр. Ал эми кийинки эреже, эгерде C менен G-ден кийин E, I, Y 3 тамга келе турган болсо, C, G, G болуп окулат экен. Калганчылардын бүт барыгында K, G болуп окулат экен. Ал эми мисалда Center City Gym деп. Эгерде S-тен кийин уреже ион келип, бирок S-тин алдындагы тамга үндүү тамга болсо, анда ушул S Ж болуп окулат экен. Division, pleasure, measure, treasure деп кете берет. Ал эми эки үнсүз тамга катар келе турган болсо, анын бирөөсү гана окулат экен. Ал эми сөздүн акырына келген И тамгасы ал окулбай калат экен. Take, make, fake деп кете берет экен. Ал эми TH кеде З-га жакын, кеде Ф-га жакын окулат экен. Ал эми З-га жакын Д-ны this, that, those деген бир ондой сөз бар экен. Жана дагы эки үндүү тамганын ортосуна келе турган болсо, ошондо З-га жакын окулат экенбиз. Ал эми калганчынын бүт бардыгын Ф-га жакын окуйт экенбиз. Эми З-га жакын окулушун D деген сөз менен, ал эми Ф-га жакын окушун thanks деп үйрөнүп экенбиз. Түшүнүп болду? Жакшы. Анда эмесе кийинки бетте, ошол 16-чы бетте биз айтпадыкпы, жанагы англис тилинде 6 үндүү тамга бар. Ошол 6 үндүү тамганын кандай жакшы окулушун үйрөнсөңүз, анда негизи эле дүйнөдөгү бардык тилдер үндүү жана үнсүз тамгадан биригип сөздөр куралат да. Же билесиздерби сиз, жалаң үнсүз тамгадан куралган сөздөр билесиздерби? Мисалы үчүн мен билем. СССР. Тамаша. Бул эмне? Бул деген кыскартылган сөз. Ал эми эч бир сөз, дүйнөдөгү эч бир сөз жалаң гана үнсүз тамгадан туруп сөз болбойт. Ал эми ушул 6 үндүү тамганы сиз кайсы учурда кандай окулушун билип алсаңыз, окуганда, жазганда эч кандай көп маселелер чечилет. Ал эми караңыз, бул жерде таблица турат. Таблицаны көрөсүздөр, мындай китебиңизде төмөнгүчө таблица бар. Бул биринчи катары бул алфавиттеги аталышы, жана ABCD деп атпайбызбы? Ошол алфавиттеги аталышы биринчи катары. Ал эми ошо экинчи катары бул ошол үндүү, 6 үндүү тамганын ачык муунда кандай окулат, ошонусу. Ал эми кийинки катары бул ошол эле тамганын жабык муунда кандай окулат дегендиги. Эми ачык муун дегенибиз, эгерде сөздүн акыры үндүү тамга менен аяктай турган болсо, мындай айтканда, ал сөздүн акыры камалып калган жок, үндүү тамга камалып калган жок. Акыры үндүү тамга. Ал эми бул жерде айтпадык мында cake деп атабыз, эмне болот? Бул сөздүн акыры үндүү тамга болот. Камалып калган жок. Эгерде мун болуп калса, как болуп калса, анда бул жабык муун болот эле. Ачык муун эмне болот? Сөздүн акыры үндүү, сөздүн акыры же муун, бир муун үндүү тамга менен аяктай турган болсо, анда бул ачык муун деп эсептелет экен. Ал эми жабык муун үндүү тамга эки үнсүз тамганын ортосуна камалып калыш керек. Ал эми кийинки катарда болсо, үндүү тамгалардын рдан алдын келсе кандай окулушу, ал эми акырында болсо, ошол эле тамганын реден алдын келсе кандай окулат. Ушулар жөнүндө эми ушул эрежеге ачык муун, жабык муун рдан алдын келсе, реден алдын келсе кандай окулат? Ушул 6 тамганы ушул формулага салып чыгабыз. Эми китебизден карасаңыздар, A тамгасы ачык муунда кандай окулат экен? A болуп окулат экен. Демек, table, cake, make, change. Эми ол жерде эмне үчүн change деп алдык? Change деп айтабыз себебинде G-ден кийин эмне болуп атат? 3 тамганын бири келе атат. Ошон үчүн биз change деп атабыз. Эми кийинкиде A тамгасынын жабык муунда A болуп окулат экен. A кеди Эге дагы жакын окулат. Мисалы үчүн cat, map, bag, fat, capital. Же cat, map десеңиз деле боло берет. Ал эми ушул A тамгасы жабык рдан алдын келе турган болсо, A болуп созулуп калат экен. Мисалы үчүн car, bar, far, cut, mark. Көрүсүзбү?
Ал эми эй тамгасы реден алдын келе турган болсо, анда ал эе болуп калат экен. Мисалы үчүн дее, фее, кее, careful. Демек не алдық біз? Эй тамгасын ачык мында эй болуп окулушун үйрөндүк, жабык мында а болуп окулушун үйрөндүк. Рдан алдын келе турган болсо а созулуп калат экен, реден алдын келе турган болсо эе болуп окулат экен. Эми ушул эле эрежеге и тамгасын салабыз. Кийинки үндү тамга и тамгасын салабыз. И тамгасы ачык мында кандай болот экен? И болуп окулат экен. Демек me, free, feed, see, tree. Ал эми жабык мында кыска гана э болуп окулат экен. Мисалы үчүн general. Эмне үчүн бул general болуп калган жок? Себеби дегенде G тамгадан кийин 3 тамганын бири келди. Ал эми кийинки сөз get. Эми бул жерде суротулат. Эмне үчүн general болду дагы, ал бул жерде болсо get болуш керек эле, get болуп калды дейт. Ал эми бул сөздүн өзгөчөлүгү бар. Ал жалпы эрежеге баш ийбейт. Аңгысында ушундай өзгөчөлүктөр өтө көп. Исключение деп коет. Эрежеге баш ийбеген кээ бир сөздөр бар. Анын ошол угулушуна карап туруп эле кабыл алып койгон. Негизи эле бардык тилдерде биринчи эле тамга пайда болгон эмес. Биринчи ооз эки сөз пайда болгон. Анан ошо ооз эки сөздү кагазга түшүргөндө уккулугуна карап туруп эле түшүрүп кете берген. Ал эми ошол нерсенин мисалынын бири бул ушул jet. Биз gеттин ошол jet дебестен get деп айтат экенбиз. Ал эми кийинкиси жабык мында э тамгасы кыска не болгон үчүн met болду. Кийинки сөз matter. Ал эми ошол и тамгасы рдан алдын келе турган болсо, анда ö болуп калат экен. Демек hö, töm. Ал эми ушул и тамгасы реден алдын келе турган болсо, ае, же, ие болуп калат экен. Мисалы үчүн бул не болот экен? Here, there, mie. Here, there, mie. Демек ае, ие болуп калат экен. Ал эми ушул эле формулага ай тамгасын салабыз. Ай тамгасы ачык мында ай болуп калат экен, алфавиттегидей. Мисалы үчүн bite, mine, nine, line, bright. Ал эми жабык мында кыска гана и болуп калат экен. Мисалы үчүн sit, fit, ring, miss, bring. Ал эми ай тамгасы рдан алдын келе турган болсо, анда ö болуп калат экен. Демек firm, bird, birthday, first. Ал эми реден алдын келе турган болсо, анда ае болуп калат экен. Fire, firing, firebox. Демек ай тамгасын ачыкмын, жабыкмын, рдан алдын келсе, реден алдын келсе кандай окулат, ошого салдык. Эми о тамгасы ачык мында о болуп калат экен. Демек no, note, notebook, coke, broke. Ал эми жабык мында кыска гана о болуп калат экен. Not, dog, fox, rocket, cosmos. Ал эми о тамгасы рдан алдын келе турган болсо, о болуп созулат экен. Демек no, con, bode, cone. Ал эми ошол эле о тамгасы реден алдын келе турган болсо, дагы созулуп окулат экен. Mo, morning, core. Демек не алдык? Биз о тамгасын азыркы формулага ачык, жабыкмын, рдан, реден алдын келсе кандай окулушун үйрөндүк. Эми ушул эле формулага ю тамгасын салабыз. Ю тамгасы ачык мында кээде ю, кээде у болуп окулат экен. Демек rule, jewel, ju, cruel. Ал эми жабык мында а болуп окулат экен. Duck, cat, dusty, must, just. Эми ол жерде мышык деген cat, ал эми кесүү деген cat. Ал эми кээ биркилер айтат I cat a bread дейт. Не болот? Мен мышык нан деп айтат. А cat деген ал мышык болуп калды. А кесүү деген cat деген. Ал эми экөөнүн айырмасы бар. Ал эми ушул эле тамга ю тамга рдан алдын келе турган болсо, адан алдын келе турган болсо, анда ö болуп калат экен. Демек burn, turn, furniture, curtain. Ал эми ю тамгасы реден алдын келе турган болсо, анда у болуп калат экен. Демек pour, during, cure. Түшүнүктүү да? Ал эми y тамгасы ачык мында ай болуп калат экен. Демек by, type. Ал эми жабык мында кыска гана и болуп калат экен. Jim. Ал эми рдан алдын келе турган болсо, ö болуп калат экен. Myrtle. Ал эми реден алдын келе турган болсо, ае болуп калат экен. Tire, tyrant. Түшүнүктүү да? Демек не алдык? Биз үйрөндүк
6 тамганын ачык муунда, жабык муунда рдан алдын келиши, реден алдын келсе кандай окулушун үйрөндүк. Эми бул жерде байкай турган нерсе. Көпчүлүгү мына биринчи катарда ачык муунда алфавитте кандай болсо ошондой окулуп атат. Болгону Y бай болуп окулуп атат. Ал эми жабык муунда өзгөрүп атат, кыскасын окулуп атат. Ал эми рдан алдын келе турган болсо көпчүлүгү Ö болуп окулуп атат. Ö. Ал эми 4-чү үнү тамгалардын алдына кандай келиши, бул ар биринде ар башка. Эми сиздер буларды билишиңиздин кандай зарылчылыгы бар? Буларды сиз биле турган болсоңуз, китеп окуп атасыз, башка кылып атасыз, жазып атасыз. Кандай маселе болуп турган болсо, ушул нерсеге кайта турган болсоңуз, жана түдү канчалык маанилүү болсо, түдүнү канчалык жакшы билсеңиз, түдү түкөп калгандарын масты оңой таба алдыңыз го. Ошол сыяктуу окуу эрежесинде сизде маселе боло турган болсо, ушуга кайта турган болсоңуз, окуу эрежесинде анда көп маселе чечилет. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз ушу фонетиканын жарымын ушул жерден токтоп турабыз. Ал эми кийинки сабакта калганын улантабыз. Анткени бул эми башка жактарда бул аябай узак убакыт, университеттерде дагы узак убакыт өткөрүлөт. Анан биз программаны ошончо татаал программаны 2 сабакка бөлгөнбүз. Ал эми буга чейинкисин сиз өздөштүрүңүз. Буну кез-кезде карап көбүнчө текст окуп, ошодо такалып калган сурооңузга кандай болот эле деп кайтсаңыз, ошол жакшы эсте калат. Ал эми окуу эрежесин үйрөндүк. Ал эми сиздер окуу эрежесинен сырткары бүгүн эмне кылыңыздар? Мугалимиңиз менен өтүлгөн грамматиканын бүт барыгын ар жерден суралдыңыз, экзамен тапшырдыңыз. Ал эми кечеки берилген топик, менин хоббим жөнүндө топикти айттыңыз. Андан кийин сиз англис тилине которуңуз деген, которулбаган англис тилине которуңуз, ошолордун бүт баарын которуңуз. Туура эмес нерселерди жаттап атасыз. Ал эми суперкомпьютер текстин күндүгө окуй бериңиз. Ал эми сиз аны бүттүңүзбү, кийинки текстке өтүп кете бериңиз. Ал эми эртеңки тапшырма, буга чейин грамматиканы, кийинки сабакка тапшырма, грамматиканын бүт баарын кайталайсыз, туура эмес этиштерди бышыктайсыз. Ал эми азыркы өткөн фонетиканы дагы бышыктайсыз, кошосуз. Биздин принцип эмне болуп атат? Буга чейин грамматиканы бүт катар кайталайбыз, анан жаңысын кошуп кете беребиз. Ал эми эртеңки күнгө тапшырма, сиз мугалимиңизден сурасаңыз, ошо кайсы кызыктуу топиктердин арасынан алып, ошонун ичинен кайсы кызыктуу саякат болобу, же мол нерсени дагы алсаңыздар болот. Акыркы кийинки жолу келечектеги пландарыңыз кайсыл жака баргыңыз келет, кайсыл жакта жашагыңыз келет. Ошол сыяктуу түдү тухеп масты колдонуп, келечекте эмне кылгыңыз келет. Ошону менин келечектеги идеал жашоом. Ушуну топик кылып туруп, жазып, эртеңке даярдап келесиздер. Ал эми ким суперкомпьютерди окуп жарымын болобу, окуган болсо, бар сөздөрдү билген болсо, мугалимге тапшырсын дагы, кийинки текстке өтүп кете берсин. Ал эми ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Ал эми кийинки сабакка чейин сиздер үйрөнүңүздөр, бышыктаңыздар, фонетикага жакшы маани бериңиздер. Ал эми биздин улансын, кийинки сабакта улантабыз. Сиздерге ийгиликтер каалайм. Ийгиликтер, жакшылыктар болсун.